Элестетсеңер жигиттер, Москвада жүрөсүң, чакырган такси бизнес класс, акча пыр. Assalamu alaikum мекендештер. Видео башлагандан силерди 2 мүнөткө көңүл сапара кетем. Анткени мага көп мекендештер, такси жигиттер көп жазышат, каякта кандай сервис бар деп. Ошон үчүн атайын силер үчүн бир сервис, эң жакшы сервис таптым. Бул жерде кузовдун башкасын баарын кылат. Китайский, хоть корейский, хоть российский баарын кылат. Только кузовдун башкасын. Бул жерде өздөрүнүн запчастары бар. Жүрсөң запчастарды көрөлү. Запчасттардын баягта бүт бар, түрлөрү бар. Силерге эч жака барганын кереги жок. Келесеңер дагы ушул жерден запчасттарды алып туруп, ушул жерден бүтүрөсүңөр машиналарды. Бул жерде толуктуу запчасттар, биякта масло, үстүдө да бар. Мына мекендештер, биякта өзүнчө бир килтеген комнат, запчасттардын баары бар. Китайскийдин прям бардыгы бар, корейскийдин баары бар. Любой машинага любой эме бар. Вкус бар да. Мекендештер, эң жакшысы биякта 9 подъемник бар. Эч кандай очередь болбойт бу жерде. Телефонун чаласыңар, премиясын айтасыңар, келе бересиздер. Третий жерде сход развал бар экен, жүрүңүздөр. Бул жерде современный сход развал бар экен. Келип туруп, Куба таксиден келдим десеңиздер, силерге жакшы скидка кылып берет. Мына караңыздар, толтура подъемник бар. Эч кандай очередь жок. Кээ бир сервистерге барсаң, очередь боло берет, бул жерде эч кандай очередь болбойт. Мен да ушул жерге постоянно келип машинамды обслуживание кылам. Өтө тез, качественно кылып беришет. Так что адрестер, телефондор ылдый жалып турат. Биринчи чалып, сүйлөшүп, анан келе бериңиздер. Аман болуңуздар. Assalamu alaikum мекендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чалышта Москва шаарында такси кызматында иштеген кыргыз карындашыбыздан интервью кылмакпыз. Анткени Москва шаарында 40тан ашуун кыргыз кыздар таксиде иштейт. Ошонун биринен азыр жолугуп, кененирээк интервью кылабыз. Ушу кыргыз кыз кантип таксиде иштейт деген суроолорго өзү жооп берет. Ассаламу алейкум, мээрим, кандайсың? Алейкум салам, Анас. Жакшы да, өзүңүз? Салам алейкум, кыргыз жамааты. Молодец. Мекендештер, азыр эшикте жан жаап атат. Ошонусу байланыштуу машинага кирип, маек улантабыз. Мээрим, эмнеге именно таксиге иштеп атасың? Ошого жооп берчи, биринчи суроом. Эмнеге салон красотада иштебейсиң? Өзүң жакшынакай эле кыз экенсиң мындай. Негизи кыздар салон красотада иштейт, повар болуп иштейт, либо официантка болуп иштейт, анан сен таксиде иштеп атасың. Биринчиден бул жерде акчаны тапса болот, көбүрөөк, жана башка иштерге караганда. Экинчиден свободный график, эч ким контроль кылбайт. Любой маалда чыгып, любой жерден заказ алып кетем. А негизи таксиде иштегенге көп эле болуптур да, получается? 3,5 жылдан. 3,5 жыл, Анан вождение жагат. Эми Билем аткан иштеш керек да. А негизи таксини баштаганда кадимкидей эл катары эле жана экономдон баштагансың да. Ооба, эконом. Экономдо канча жыл иштедиң? 2 жылдан ашык. Эконом, комфорт плюс, анан бизнес коч. Общий 3,5 жылдан ашып калды. Просто негизи кыз кишиге таксиде иштеген опасныраак да. А мен билишимче сен көбүнчө ночтер иштей бересиң. Ночто да, денде да. Ночь дегенде. Неден коркойм? Пассажирлерден коркойм. Кээ бирөө тиешет го пассажирлер. Я, менен эле не подарок кызым, пачагын чыгарып эле коем. Молодец. Молодец. Жок, коркпойм. Мындай болот да, мен көп эле анткени көп кыздардан мурун кыргыз кыздардан мен маек кылганда болгон да, то что тиишкен, мындай болгон, тигиндей болгон депчи. Анан мисалы мен анын сөздүн немеси ачыгын айтканда, кээ бир клиенттер айтат да: побудь со мной этот вечер, я тебе вот так заплачу. Хватит. Ондайлар да болгон туурабы, болгон да. Вот канча сом предлагать деле сага. Мисалы, давай вот мен менен бүгүн бол, монча акчаны берем деп. Ушуну бирок ошондой болгон да, негизи мен таанышым. Болгон, конечно. Бирөө айткан 400 миң. 400 миң берем. Мен менен эс ал. 60 миң.
Андайлар болар эти Ресторанга барабыз, тияка барабыз, бияка барабыз деп, туура болот болар. Аны жашырган эмне? Туура. Ал адамдын өзүнөн зависит этет да. Жок, барган эмесмин. Негизи могу азыр могу машинанын аты Хунцы H5. Бул машинаны өзүң аренда кыласыңбы же укукпабы же 120 миң айына төлөп иштейм. 120 миң айына. Канча жылга? 5 жылга. 5 жылга. 5 жылда бул канча сом болот общий? Өзүм машина 5 миллион турат эле. Прям с нуля алгам пробег. Так, 5 жылга 2 миллион кошулуп калат. Процент. Ошо 7 миллион. 7 миллион. Эгер эртерээк жапса, процент азайат. Өзү 5 миллион турат бул салондо өзү. Сен муну өзү негизи бир посредниктен алгансыңбы же банктын өзү? Жок, мен лизингден алгам. Лизингби? Анан будан башка дагы машина бар, жак десем. О да эконом, комфорт плюста иштеп калам. Ал машинаң тура үйдө эле. Турат да. Практика дагы иштеп калат, таташта турат. Ал да өзүңдүкү. Өзүмдүкү. Алдыз. Негизи эле ушул машина айдаганга негизи кичинекей кезинен кызыккан окшойсуң да мындай. Ооба, аябай кызыгат элем. Аны билишимче сен машинаны эле өзүң оңдоп кетесиң да? Оңдоп коесуң өзү эле чукулап, машиналардын эмнесин оңдой аласың мисалы, айтсам мисалы. Так, фильтрин алмаштырдым. Дагы? Свечасын алмаштырдым, салон фильтр, воздушный фильтр алмаштырдым. Так, антифриз куям. Да, эмне кылам. Эгер да машинада жолдо калып кетсем, мисалы токой талаада, баллондан алмаштырсам керек деп ойлодум. Алмаштырган жокмун. Алмаштырган эмессиң. Так что так, эмнесин билем. Түшүнөм көп нерселерди. Бай айтып аттыңыз го, пассажирлер коркпойсуңбу деп. Наоборот, пассажирлер менен коркут. Когда девушка за рулем, алар өзү коркут деп ойлодум. Көп айтат страшненько деп. Көп удивляется. Коркпойм, любой жайда камералар турат, кимге проблема кереги бар. Сен жаңында жанагындай перес жок да, жанагындай мисалы. Мурун шокер бар болчу. Азыр жокпу? Жок мен. Жүрдө жатса керек. Карашым керек деп кой. Ошолорду коюп койшуң керек экен, сону керек да, эмне бар эмне жок. Жок, адам өзүнө зависит. Эгерде мындай серьезный болуп, мындай кызып эч ким тишпейт. Тише албайт да. Коркобу? Мисалы сен арттан караганда чачың сары болуп, арттан орус деп те көп деле маани бербесе. Полный орусташат. Көп айтат корейсиңби, кытайсыңбы деп. Комфорт, бурун эконом, комфорт плюста айтып калганда орустар, өзбектер, казактар чыкты да. Полный орус. Атым эрим болуп турса, орусча сүйлөшөт. Ошого таң калдым да. Көп айтат, түшүнбөйт деди, мен түшүнбөйт экенмин. Мен жөнүндө жаман сөздөрдү айтпайт, өздөрүнүн сөздөрүн сүйлөп коет, керекиде мен жөнүндө айтып коет. Неме өздөрүнүн тилинде айтып кайтарсам чочуп кетет, көргүлөр прям удивляются. Сен кыргызча сөзсүң, кыргызсыңбы деп. Кыргыз экен, деп коюп. Прям негизи ушул бизнес класста дегеле таксиде иштеп жүргөндө эң кызыктуу окуя болгон эмне болду, бир момент болдугу, мындай кызыктуу. Ошону бир өзүң айтып берсең. Жок, кызыктуу момент. Негизи таксинин жумушу ушул күнүгө мындай эме го, алмашып турат го, мындай кызыктуу пазарлар болуп, башкача болупчу мындай. Ошонун бирөөсү болду, ошо айтып берчи ошолорду. Так. Мисалы кошо кетсек, чай боюнча эң көп чай канча алган? Экономдо алгам 80 миң. 80 миң алдың беле? 80 миң. Прям монуп таштап койду эле. Ошону айтып берчи ошондо. Моментин просто кечке чейин иштерин бүтүрүп жүргөнбүз, ошо ал адамдын өзүнөн зависит. Ал орус болчу да? Орус болчу. Бизнесте деле таштагандар бар. 10 миң, 5 миң. Олорду редко ташайт, атакса 1 миң, 2 миң ушундай. Эгерде айына алсам, мисалы үчүн чигини 30-40 миң бар. Бизнесте өзүнө. Атакса экономдо ташайт. Редко, очень редко ташайт. Азыр эле бул кадр сыртын айттың да, бул машинанын үстүнө алькантара алмаштырып койдум депчи. Ооба, алькантара кылгам. Сен өзүң ушу айтып атпайбы, өзүң эле кылып коет экенсиң депчи. Ооба, мен машина кызыгат экенсиң, чукулаган депчи. Только вот звездный небо жетпейт. Ал дагы бар, акырында кылам. Время жок болду. Берсең ошону пакет берчи. Мен бияка бүт даярдап коюптур. Муакта звездный неболор бар. Өзүм кылам дейт бар депчи.
Башка жака кылдырбайтын же өзүм эле кылып коем дейт. Так что анча мынча жигиттерге караганда өзү кылып коет экен. Мээрим анан ошондо постоянно эле ушу таксиде калам дейсиң да негизи мындай Эми дальнейший. 5-6 жыл же 10 жыл иштейин, анан башка иш кылам. Дайыма иштеп жүрө берем. Качын мындай акча нормально деп анан бир бизнес ачып. А так что таксиде пока что көбүрөөк иштейм. А график ар кандай? Любой малда. Кааласам 10 саат иштейм, кааласам 5 саат иштейм. День, ночь, разница жок. Пятница, суббота стабильно ночко чыгасың. Да, деньги деле чыгарам. Керекеде 12 саат иштеп, 6 саат уктап, кайра иштеп, ошондой времяларда болот. Анан таксиден тышкары Кудайым буйруса Инстаграмга, Ютубка блог тартамын атасың. Мекендештер, бул видеонун астында мээримдин Инстаграмы турат, Ютуб каналы турат, ошого подписаться басып коюңуздар. Жакында Кудайым буйруса жакшы видеолор чыга баштайт. Анткени бул кыз өтө необычный кыз да, бул мындай адамдар менен общение кылганды билет экен да. Анткени кызыктуу болот да. Так что лайктан коюп турасыздар, подписканы кылып коюңуздар. Жакында YouTube менен Instagram жарат турабы? Жарадым жабайсың да. Эмнеге ушинтип ачам деп калдың негизи? Көп айтат, Instagram ачпайсыңбы, сен таксиде иштейт экенсиң, көп кызыктуу историялар болот. Мурун ончо деле кызыкпачам, иш болсо, ал просто интерес бар, ошо ачкан элем. Эгерде получится, то ачылам, көрөбүз. Бирок Instagram ачылуу экен. Пока YouTube каналында бир эле видео бар экен, жакында уже киргизип баштайм дейт, ошон үчүн басып коюңуздар. Машинаңда видео ресторан жок экен да? Барбы? Жок, эми коем. Видео коюшуң керек экен, салонго да коюшуң керек экен, жолго да коюшуң керек экен. Мээрим, сен өзүң Кыргызстандын кайсы жеринен болот элең? Ош. Оштун кайынан? Өзүнөн. Өзүнөн бе? Төлөгөн. Так что Оштон кимдер болсо лайктан коюп коюңуздар. Оюңуздарды комментарийда таштап кетиңиздер. Негизи азыр көрүп атышпайбы сеничи? Бойдок балдар бар. Ошондо жигитиң барбы? Балдарга айтпай. Жүрөгүм бош эмес, баягы келе мына жерде болот да. Жок. Жигитиң жок бе? Так что бойдоктор жигити жок экен. Так что эме кылгыла. Жаза бериңиздер деле. Инстаграмдан же Ютубтан деп коесуң. Мекендештер, колдон келишинче суроолорду бердим. Унутуп калган суроолорум болсо өзүнүн Инстаграмына кирип берсеңиздер болот. Мээрим жыйынтыктап кеттим. Эмне каалайсың кыргыз мекендештерге, таксисттерге, жамааттарга? Так, барыңыздарга ак жол, ишиңиздерге ийгилик. Бул жерден тезирээк иштеп, эртерээк аман эсен Кыргызстанга кайтайлы. Таксистер машинада 12 саат, 10 сааттан ашыгын уктап айдагыла, абайлагыла, жолдо ар нерсе болушу мүмкүн. Так, дагы болду. Аман болуңуздар.